баягы биринчи эле максат өзүңдүн ден соолугуңду чыңдоо максаты. Ошол максаттан эле машыгып, анан профессиональный түрдө машыгыш үчүн ошо биздин тең туш, дос, байкелерибиз, ошолор баягы спортко алып келген кишилер, ошолор түрткү берди. Анан башында эле көп айтып турам, 3-декабрь баягы бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн өкмөт тарабынан кандайдыр бир кандай десем, көз карашты буруп, ошо мүмкүнчүлүгү чектелгендерге эми ошол жактан баягы биринчи сапар арм рестлинг боюнча биринчиликти алып, ошол нерсе дагы мага мотивацияны катуу берди, түрткү берди ошол нерсе. Анан ошондо машыгып уже спортко берилип кеттик да. Ошо менен профессионалдуу машыгып келди азыркыга чейин. Биз спорт менен машыгып баштаганда башында неме болду. Азыркыдай, мисалы үчүн азыркыдай зал жок болчу. Биз ошо жанагы байкелерибиз менен баштаганда объездойдо, кругойдо таш ыргытып, тренировка кылып, суу карабай ошол нерсе неме болду. Бирок ички орусча айтканда желание аябай түрткү берип атты да. Ошо машыгып, кыйынчылыктарга карабастан машыгып, Кудайга шүгүр, ушул тапка чейин ушул ийгиликтерге жетип келдик. Спорттон эмне таптык? Спорттон биринчи эле өзүмдү өзүм контролдоп, өзүмдү өзүм кармаганды, өзүмдү өзүм кайсы жерден кандай алып жүрүштү, ошол нерсени таптым десем жаңылбайм. Спорттун аркасы менен мен көп нерсени таптым. Досторду таптым, спорт жактан бир туугандарды таптым. Эң жакшысы ошо бир туугандарым, өзүмдүн эле досторум, байкелерим. Азыркыга чейин колдоп коштоп келаткан менин өзүмдүн тренерим Алмаз агай. Ошол кишилерди таптым спорттун аркасы менен. Азыркы коомдо бизге жакпаган көрүнүштөр баягы адам баласынын немеси, кругозору өзгөрбөй эле баягы башка мамлекеттердей бизге ошол нерсе келбегени да. Баягы башка мамлекетке барып жүрүп, көзүң өзүңө болгон неме, ишенич, көз караш аябай эле меники оң жакка аябай өзгөрдү десем жаңылбайм. Ошол нерселер биздин баягы өкмөт тарабынан болобу, чоңдор тарабынан болобу, жеке эле коомчулук тарабынан болобу, ошо көз караш мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мындай тез көз караш да, ошол нерсе жакпайт. Кыргызстандын баягы негизи өнүктүрүүчүсү баягы маданият менен спорт деп айтылат эмеспи? Ошо маданият менен спорт аркылуу эле таанытыш керек. Анан өнүктүрүш үчүн эл үчүн иштеш керек чоңдор. Элге кызмат кылса эле өнүгөт. Ар бир адам өзүнөн башташ керек да. Бизде ата бабабыздан келаткан сиңип калган, каныбызга сиңип калган садиктен баштап эле жанагы баламды жакшы карап койчу деп 100 сом, 200 сом берип коюп, ошентип баягы коомчулукта өзүбүз эле көндүрүп алганбыз да. Ошондой нерселерди токтотсо эле Кыргызстандын өнүгөт. Өзгөчө сапат. Мен мисалы үчүн келечегимди баягы экөөбүз таанышканда жактырып, мен муну биринчи эле келечегимди жактырган бул үнүнөн болгон да. Ошо мен кирип барганда мына сонун баягы булбулдукундай үн угулгандыктан ошол сапаттан жактыргам. Мен келечегимди баягы пример катары айта кетсек, мен келечегим жөнөкөй, простой баягы ак көңүл, аябай кичипейил адам. Ошол нерселерди баалайм мен. Өзүм дагы ошондой элпек, кичипейил, ак көңүлмүн. Менде бар качество келинчегимде дагы ашыкча бар да. Ошон үчүн баалайм мен келинчегимди. Кыргыз спортунда жакпаган нерсе. Спортсмендерди кандай десем, баягы бизде спортсмендер ийгиликке жетмейинче карабайт. Анан ошол баягы ийгиликке жетип, ошол спортсмен неме болуп, баягы өз немесине неметип келип, ийгиликке жетип келгенден кийин анан карай баштайт. Ошол нерсе жакпайт мага. Спортсмен мен спортсменмин деп тренировка кылып баштагандан баштап карап, ошолну баягы күлүк атты эле таптап баштайсың го, кулуң кезинде таптап, ошол сыяктуу эле баягы спортсмендерди жаш кезинен баштап таптаса деген ошол нерсе баягы кичине өкүндүрөт да.
Эми аны кандай десек, аны баягы өзүңүздөр айтмакчы, бул номинацияны сиздер коюп атыптыр. Эми баягы эл тараза эл сынчы дейт. Эл таразылап эл чечет, ким жогорку бааны алып, ким жеңүүчү болот. Биз аны айта албайбыз. Анан бир гана Кудай билет, кандай немеге жетер. Мен тажрыйба демекчимин. Аш. Мен келечегим ашты жакшы. Адир. Айыл. Сүйүү. Бул жагынан тандоону силер каты коюңар, баягы спортсмендин баягы мен бул экөөнү тең баягы ачык эле айтам, көмүр tutпайм, бирок экөө тең мыкты спортсмен, кыргыз элине даңк алып келген спортсмендер. Бирок мен таанамакмын Каныбек Осмоналиев. Эми баягы спорттун ийгилигине жетсең, акчага да жетесиң, спорт. Брюнетка. Блондинкалар мен келчек беле такалайын, дагы брюнетка.